noruyun atacur. Taşıyıpke mana sorgen beriş керек. Бұл тарихта болмағандарды қармақ сегендерді құштырып бізге пенсия, пособие, зарплата көбейтті. Ташиевке орден берді. Мұндай ер жігіт, мұндай қорқпас адам, мұндай тарихта болған емес. 30 жылда мұндай тайманбасты ешкім болған емес. Мен бұға үшінші сыймықтарым. Біздің кризистен шығарып отыр. Біздің мұндай пенсия 2000, 3000, 4000-ден қосылған емес. Daha hoştu. Buna ömür dileyim. Азыркы күнү генерал Камчыбек Ташиевдин чечкиндүү аракети менен өлкөдө уюшкан кылмыштуулукту жоюу боюнча тартип орногонун көрүп билип турасыздар. Колдоону эң жогорку деңгээлде таап, курулуштун капсуласын президент өзү салып берди. Бирок эң кызыгы анын ээлери ким? Шаардын бир четинде чоң курулуштун башталышы майрамдалып жатса, 190 үйдүн жашоочуларына алардын мүлкү сүрдүрөлө турганын жарыялашкан. Бербейбиз деп катып туралы барыбыз биз. Бул Ош Сити долбоорунун башталышы. Долбоор колдоону эң жогорку деңгээлде таап, курулуштун капсуласын президент өзү салып берди. Бийликтин колдоосуна ээ болгон бул мега долбоордун курулушун Business House KG курулуш компаниясы жүргүзүүдө. Биз анын расмий каттоо документтерин алдык. Компания ушул чоң окуялардын башталышына аз калганда 25-жылдын 30 майында кайра каттоодон өткөн. Бирок эң кызыгы анын ээлери ким? Мадумарова Манзура Бахрамовна, Хасилжанов Юсуфбек Даврамбекович. Бул ысымдар коомчулукка белгисиз. Чоң бизнеске же саясатка тиешеси жок адамдар. Бул жагдай негизги суроону жаратат. Бийликтин ушундай колдоосуна ээ болгон компаниянын артында чындыгында кимдер турат? Шаардын бир четинде чоң курулуштун башталышы майрамдалып жатса, анын башка четинде Тагыраагы Курманжан Датка көчөсүндө таптакыр башка өңүтөгү шаң салтанаты жок окуялар өрчүп жаткан. Жолду кеңейтүү үчүн 190 үйдүн жашоочуларына алардын мүлкү сүрдүрөлө турганын жарыялашкан. Расмий себеби вело жол куруу. 190 турак үйдө сүрдүргүлөрү келип жатат. Бул үйлөрдө айлыкка пенсияга жашаган адамдар отурат. Кечээ бизге веложол курулат деп айтышты. Адамдардын тагдырын веложолго салыштырууга болбойт. Дубалдар белгилер коюлгандан көп өтпөй эле жашоочуларга инвесторлор келе баштаган. Булактардын айтымында алар үйлөрдү базар баасынан 3 эсе арзан сатып алууну сунушташкан. Бир тургун тапкан бул видеодон биз алардын кимдер экенин көрөбүз. Кошуналар барыңар келгиле, биз мына жака келдик, мен топтолуп турушат. Айтайлы биз өлчөбөйлөр бербейбиз деп катып туралы барыбыз. Биз бана 5-6 турабыз мынакта мына. Оны келилер. Баары мына инвесторлор аралашып, мэрия аралаштырышат. Аралашып. Күбөнүн бул сөзү бүт схеманын ачкычы. Бийлик менен бизнестин ортосундагы чек жоголгон. Алар бир командадай чогуу иштешүүдө. Бирок Алла Таала ушул эжекебизге мынакей дагы ушунча каражат берди. Мына эжеке алыңыз, буну Кудайым сизге берди. Барыңыздардан Алла разы болсун туугандар. Мынакей сиздер себепчи болуп, эжекебизге мынакей баласына чогулуп атат буйруса, дагы да ушунуңуздардан жазбай, каражатты токтотпостон мурда салган инсандар болсо, мына жума сайын дагы салып турсаңыздар, буйруса эжекебиздин каражаты ушул баласына деген операциясына деген чогулуп кетет иншалла. Биз себепчи, сиз себепчи болуп, ушул эжекебизге көпүрө болуп туугандар. Алланын ыраазычылыгын таап алалы. Эжеке, бул каражатты Кудайым сизге берди. Мынакей жүзүңүз жарык экен балаңыз үчүн. Ар бир кадам таштап басканы бала үчүн оору. Ал башка балдардай болуп чуркай албайт. Эл мырза азапсыз жашай албайт. Анын өмүрүн сактап калуу үчүн $31,000 операция үчүн керектелет. Анын атасы каза болуп калган. Жалгыз бой апасы баласы үчүн күрөшүп келет.
Ар күн апасы баласынын ооруп жатканын көрөт. Эненин жүрөгү тынчтыкты каалайт. Ар бир которгон акчаңыз бала үчүн жаңы жашоого дем болот. Ар бир жакшы тилегиңиз бала үчүн колдоо болот. Төмөндөгү реквизитке жардам колун сунуп кетиңиздер. Себепчи сиз жана биз болуп калалы. Банк Мухамбек П жана Сбербанк Аскар Али А деп чыгат. Мурдагы Райымберди Б деген Сбербанк иштебей калды туугандар. Бирок мэрия менен ушунчалык тыгыз иштешкен бул инвесторлор кимдер? Булактардын айтымында из Business House KG компаниясына алып барат. Ошол эле президенттин долбоору болгон Ош Ситинин курулушчусуна. Асмарияга келдик. Сач боюнча. Makasih çakırdık. Жүздөй бара? Жашоочулар мэрияга жооп издеп барышты. Алар плакат менен эмес, үйлөрүнүн документтери менен сүйлөшүүгө болгон акыркы үмүт менен келишкен. Бирок сүйлөшүү болгон жок. Аларга эч ким чыккан жок. Сүйлөшүүнүн ордуна бийлик оор артиллериясын ишке салды. Вице-мэр Замир Юсуповду жана милициянын 10-чу отделинин башчысы подполковник Эрнист Олотовду. Мэриядан жооп болбогондон кийин жашоочуларга болгон кысым кескин күчөдү. Ал учурларда алар кандай сезимде болушканын түшүнүү үчүн 5-июнь күнү кечиндеги алардын жабык чатына кирип көрөлү. Урматтуу Курманжан Датканын жашоочулары азыр биздин Аиданы тергөөчү менен жолугушууга чакырып жатышат. Эмне кылабыз? Мени кечээ дагы артымдан аңдышты. Чатта дүрбөлөң башталат. Бийлик тандалма сокко урууга өткөнүн адамдар түшүнүшөт. Ошол эле замат ошол күнкү чогулушта болгондордун аудио билдирүүлөрү келе баштайт. Hammamiz boramiz, boya yozib ketgandan beri уже kasal bo'lib og'rib qoldim men bolalarim. Ayoq qo'limda jon yo'q bo'lib qoldi. Nima degan gap bo'lyapti o'zi? Мы все уже разошлись. Мы последние спрятали по магазинам, в общем, пошли по магазинам, там ждали, пока уйдут. Они не уходили до последнего. А потом другими путями көчөдөн чыгып кетти биз. Бирөөсү ак футболка чаадым, бирөөсү кызыл футболка, бирөөсү кепка чаадым. Темно-синий рюкзак менен. Анан кийин сотрудниктер келише баштады. Бирөөсү олар ак камериде отурушкан экен да. Камерага тартып атышты, биз өзүбүздүкүлөр окшойт дедим да. Артымдан до конца кетти. Анан мен магазинге эле кирип кеттим. Я здесь живу деп туруп эле кирип кеттим. Артынан бар кетпейсиңби десем, жок мен жөн эле жарамын деп эле ошол немеси да. Андан мурда кеттик, силерди начальник чакырып атат деген адам артынан чуркап алды. Ал күндөрү жашоочулардын чаты атайын операциянын хроникасына айланды. Коркуу, жашыруун аракеттер, аңдуу боюнча сөздөр. Бул бийликтин жарандардын тынч нааразычылыгына болгон жообу эле. Мына бул жалпы көрүнүш. Президенттик долбоорду куруп жаткан сүймөнчүк компания шаардын бүткүл күч жана административдик аппаратынын колдоосу менен жөнөкөй жарандардын мүлкүн тартып алып, өзүнө жер тазалап жатат. Ал эми ар кандай каршылык көрсөтүүлөр экстремизмге каршы күрөшүү кызматы аркылуу басылууда. Юристтердин айтымында бул ошол эле 10-чу отдел каршы пикир айткандарды куугунтуктаган бөлүм. Бул окуянын аягы эмне менен бүтөрүн биз билбейбиз. Бул үйлөр сакталып калабы, аны да билбейбиз. Бирок биз бир нерсени так түшүндүк. Ондогон карапайым Кыргызстандын жарандары азыркы учурда колдорунда болгон жалгыз нерсеси үйү үчүн акыйкатсыздыкка дуушар болушуда. Экскаватордун чөмүчү алардын үйлөрүн жана тагдырларын талкалаганга чейин аларды кимдир бирөө угабы деген суроо туулат. Алардын негизги душманы экскаватор эмес, алардын негизги душманы жаранды эмес, бийликтин жана ири бизнестин кызыкчылыгын коргогон система.